Саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев 2 жип деген атка конду. Мындай пикирин бүгүн фракция жыйынында депутат Мирлан Жээнчироев билдирди. Айта кетсек, Чолпонбаевдин иштеген 1 жыл болбой жатып, сырттан келген гранттын эсебинен кымбат баалуу 2 уна сатып алганын депутаттар айтып чыккан. Эл өкүлдөрү медицина тармагындагы оор кырдаалды тез жардам унаалардын жетишсиздигинен адамдардын жаны кыйылып жатканын эске салып, министр мырзанын жоопкерчилигин кароонун өкмөттөн өтүнүшкөн. Бүгін парламенттегі республика ата журт фракциясы саламаттык сактоо тармагынын учурдагы абалы, мамлекеттик программалардын аткарылышы жана жүргүзүлүп жаткан реформаларды талкуулады. Анда ушул тармакты тейлеген вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова баяндама жасады. Министр Космосбек Чолпонбаев бөлүнгөн каражаттарды рационалдуу пайдалануу, оорулуулардын алдын алууга көңүл буруу, үй бүлөлүк дарыгерлердин жигердүү иштешине шарт түзүү жана саламаттык сактоону электрондоштуруу боюнча иштер жасалып жатканын айтты. Негизи бул тармакта көп нерселер азыр 20дан ашуун биздин больницаларга внутренний локальный программалар кирди. Ошондой эле бул ушу биз 5 жылдыкта полностью электрондук саламаттык сактоо системасын киргизебиз деп концепциясынын архитектурасы түзүлдү. Кыргызстанда медициналык кызматтар бекер деп айтылганы менен иш жүзүндө андай эмес экени эч кимге деле жашыруун эмес. Мыйзамга ылайык пенсия курагындагыларга жана камсыздандырылган жарандарга 50% арзандатуулар болушу шарт. Бирок бул келишимге кирген дары-дармектерге гана жайылтылат. Андыктан бейтаптардын бекер дарылануусу дээрлик мүмкүн эмес. Өкмөттө эң слабый звено деп койсок болот, ошол медицина тармагы. Космос Саревич, мен сизди сыйлайм, бирок бар нерсени ачык айтыш керек да. Азыркы күндө медицина тармагында мынакей биз платный эмес дейбиз, бирок чындыгында азыркы күндө баары бүт эле пациенттер акчасын берет. Ошондуктан мен ойлойм, кыска убакытта бир кескен бир өзгөртүү жасап, эгер мындай эл төлөп аткан болсо, анда төлөөнү ачыктыкка чыгарыш керек. Төлөгөн болсо, анда жогорку деңгээлдеги медициналык төлөөнү көргөзүш керек. Жаңы министрдин кадр саясатындагы башаламандыкка орун берип жатканы кескин сынга кабылып келет. Маселен, мекемедеги сатып алуулар бөлүмүнө өзүнүн кеңешчиси Дастан аттуу адамды дайындап, ал аркылуу каалаганын сатып алып жатканы айтылууда. Жел жүрөсү дараттын башы кыймылдабайт дейт. Мына сиз келгениңизге 5 ай, 6 ай болду, артыңыздан 8 ай болду, артыңыздан бир канча сөздөр ээрчип атат. Сизди өкмөт ушул тармакты оңдойт, Кудай буйруса жакшы алдыга жылдырат, реформа кылат деп алып келген. А сиздин мурунку министрге караганда сиздики наоборот аркага кетип атпайбы? Угуп атабыз бардык нерсени. Биз сиздин бүгүнкү саясаттарыңызды. Кадр маселеси боюнча жана ошондой эле башка маселелер боюнча. Сиз жаратан биз менен берип отурган адептер менен кайра спорлашып атасыз. Сиз биринчи очередте өз күнөөңүздү өзүңүздүн мойнуңузга алып, анан ошону оңдогонго аракет кылсаңыз, спорлашып бул жерде дискуссия жүргүзбөй. Сиз менен чогуу эле ушул сиздин коллегаңыз Өзбекстанда бирдей эле сизде министр болуп келиптир. Ошону Минздрав Өзбекстандыкын ачып көрөйүн, сиздерге окуп берейин. Минздрав Узбекистана. Создана многопрофильная немецкая клиника на 100 миллионов евро. В Самарканде впервые успешно проведена открытая кардиохирургическая операция у 10 больных детей. Новый год начинается с борьбы с коррупцией. Дан старт развитию электронного здравоохранения. Башка окуп эле коеюн. Эми кыргыз сиздин Минздравдын сайтын окуп көрөйүн. Ачсаңыз эле сатып алуулар, закупки, лицензия жана башка мындай непонятный информация да. Медицина адистеринин жетишсиздиги бул тармактын башкы көйгөйлөрүнүн бири. Айрыкча бул маселе аймактарда курч бойдон турат. Буга дарыгерлердин жарыбаган айлык акысы себеп экени талашсыз. Бирок министр региондордогу жетишсиз дарыгерлердин таксанын, ал тургай кайсы кесиптеги адистерге таңкыстык бар экенин айта албай депутаттардын темесинде калды. Сизди эмне менен аз биз тааныйбыз? 2 жип менен тааныйбыз, Космос Саревичти. Эң арт убакта. Мына жип интернетте ач, элден сура, Чолпонбаев Космосбектен ким десе, жана 2 жип нээси деп турат сураган. Сиз бул нерселерди айтпайсызбы? Айтсаңыз эле тыкылдап эле жана волейболдогу эле топтор аткандай эле кайта айтып атасыз. Жалпы саясатты айтып бериңиз да. Белгилей кетсек, саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаевдин Дүйнөлүк банк тарабынан берилген гранттын эсебинен $82,000 машина сатып алгандыгын бир катар депутаттар айтып чыгышкан. Алар медицина тармагында акча тартыш болуп жатканда, жетекчилердин кылган иш аракетин аягына чейин териштирип, алардын жоопкерчилигин кароону өкмөт башчысынан талап кылышкан. Мындан көп өтпөй министрдин кымбат баалуу жол тандабасы өкмөттүн гаражына киргизилгени белгилүү болгон.
Анархан Алтымышева, Равшан Тойчиев, Норньюз, Бишкек.